Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Qandaysizlar, asılzada ayımdar. Бүгін мен сіздерге өте сонун темада бөлүшмөкчүмүн. Бул темабыздын аталышы Аллахка жакындатуучу эң негизги куралдар. Булар кайсылар дей турган болсок, бул ибадат, ниет, намаз, зикир, истихфар, салаваттарыбыз. Эми ар бирине токтоло турган болсок, бул ибадат бизди Аллахка кулчулук кылуу деген маанини түшүндүрөт. Биздин ар бир намазыбыз, ар бир зикирибиз, истихфарыбыз, салаватыбыз булардын баардыгы ибадат болуп саналат. Ошол эле учурда биз ибадатыбызды тууралоодо, ибадаттарыбызды аткарууда эң негизги биздин ниетибиз түз болуш керек. Анткени иннамал аъмалу бинният дейт. Баардык иш ниетке жараша. Анткени биз кандай ойду ойлой турган болсок, кандай ниетти кыла турган болсок, ошол нерсе жашообузга келет. Ошондуктан сөзсүз түрдө ниетибизди түздөп жүрүшүбүз керек. Ар бир абалда жана ар кандай учурда ниетти Аллахка гана түздөп, баардык нерсе Аллахтан болот деген ишенимди жүрөккө киргизишибиз керек. Андан кийин намаз бул ибадат деп атабыз, бейишке киргизүүчү, бейиштин ачкычы. Жана ошондой эле зикир бул Аллахты дайыма эстөө. Ал эми истихфар бул Аллахка дуа кылып, кечирим сурап, суроо. Андан кийин салават. Бул салават деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты аталганда, же болбосо жазылганда, же кандайдыр бир икаяларда, же баяндарда угуп кала турган болсок, ага салават айтуу эң негизги милдетибиз болуп саналат экен. Салават менен айтылган дуа сөзсүз түрдө эмне болот экен? Кабыл болот экен. Бул салават дагы өзүнчө бир чоң тема. Аны дагы сиздер менен дагы бөлүшкөнгө иншаллах аракет кыламын. Эми ар бирине токтоло турган болсок, бул эң негизгиси ибадат дедик. Ибадат деген бул эмне? Аллахка кулчулук кылуу. Биздин ар бир кылып жаткан намазыбыз, зикирибиз, истихфарыбыз, дуаларыбыз, бирөөгө жакшылык кылуу, булардын баардыгы эмне? Садака берүүбүз, булардын баардыгы ибадат болуп саналат экен. Ошол эле учурда Куран окуу дагы жана айтып өткөндөй, ар бир абалда, ар бир учурда ниетти Аллахка түздөшүбүз керек деп атабыз. Баардык иш ниетке жараша. Биз кандай ой ойлой турган болсок, кандай ниетти кыла турган болсок, ошол нерсе Аллахка түзмө-түз дуа болуп барып, ошол нерсе эмне болот экен? Ниетибизге жараша абалыбыз болот экен. Ошондуктан ар бир учурда ниетибизди түздөп, сөзсүз түрдө жакшы гана нерселерди эмне кылышыбыз керек экен? Ойлонгонго, жакшы нерселерди ниет кылганга аракет кылыңыздар. Баардык нерсе эмнеден башталат экен? Ниеттен башталат экен. Андан кийинкиси бул эмне? Намаз. Бул ибадат кылуу. Азыркы учурда биздин намазыбыз дагы, зикирибиз дагы баардыгы ибадат деп айтып атабыз. Намаз бул бейиштин ачкычы. Намазды эгерде силер даамын сезе турган болсоңуздар, намаз бул эмне? Сиздердин жан дүйнөңүздөрдүн, ошол эле учурда ден соолугубузга дагы өтө пайдасын бере турган, ошол эле учурда Аллахка жакындата турган ибадаттарыбыздын бири деп айтсак болот. Намазыбызды эч качан калтырбай өз убагында окуңуздар. Анткени намаз бул бизди туура жолго багыт берүүчү ибадаттардын бири десек дагы болот. Ошондуктан ар бир намазыңыздарга бекем болуңуздар. Ар бир намазыңыздарда сөзсүз түрдө дуа кылып, Аллахтан сураганды унутпаңыздар. Андан кийинкиси бул эмне? Истихфар. Истихфар Аллахка кечирим сурап дуа кылуу. Истихфарлардын пайдалары өтө көп. Биз эгерде ошол истихфарлардын соопторун, пайдаларын биле турган болсок, күнү түнү тынбай айтып калмакпыз. Кээ бир учурларда жөн гана пайдасыз музыкаларды, пайдасыз кинолорду, пайдасыз нерселерди көрүүдөн көрө, ошол акыретибиз үчүн истихфарларды көбүрөөк айта турган болсок, өзүбүздүн жан дүйнөбүз дагы тазарып, Аллахка болгон мамилебиз, Аллахка болгон сүйүүбүз күчөп, жүрөгүбүз кадимкидей жумшарып баштайт. Анткени жүрөк катып калган кезде эч нерсе кылгыбыз келбей калат, текеберчилик басып калат жүрөгүбүздү. Ошондуктан жүрөгүбүзгө бир кымындай гана кара так пайда боло турган болсо, ал кара так улам-улам чоңоюп, жүрөгүбүз ошончалык катып таш болуп калат. Ошол катып калган жүрөктү бир гана истихфар менен, дуа менен, зикир менен, жакшы иш амалдарыбыз менен, намаздарыбыз менен гана жумшарта алат экенбиз. Муну эч кандай медицина, башка нерсе эмне кыла албайт, жумшарта албайт, өзгөртө албайт. Бир гана истихфар, дуа, зикир гана өзгөртө алат. Ошондуктан дуабызды, зикирибизди эч качан калтырбай, дайыма айтып жүрүүнү Аллахым насип кылган болсун.
Андан кийинкиси бул салават. Салават бул эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жана айтып өткөндөй аты аталган кезде, кайсыл бир жерлерде эстеген кезде жана ошондой эле жазылганда урмат кылып ага салават айтуу сөзсүз түрдө милдетибиз экен. Салават менен айтылган ар бир дуа эмне болбойт? Кабыл болбой койбойт. Сөзсүз түрдө кабыл болот. Анткени салават кабыл болуп, Аллахка айтылган салават кабыл болуп, ортодогу дуа кабыл болбой коюшу мүмкүн эмес. Ошондуктан ар бир айтылган салават менен айтылган ар бир дуабыз эмне болот? Сөзсүз түрдө кабыл болот. Андыктан салаватты дагы күнүгө айтууга адаттандырып алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Салават боюнча өтө көп темалар бар, өтө көп сонун бир пайдалары бар. Ал үчүн дагы өзүнчө бир сабак кылып өтүп берем иншаллах. Андан кийинкиси бул эмне? Зикир. Зикир бул Аллахты эстөө. Биз Аллахты кичине гана эстей турган болсок, Аллахым бизди ушунчалык көп сүйүү менен эстейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө эмне дейт? Аллах таала мени эстегиле, дуа кылгыла, сураганыңарды берем дейт. Сөзсүз түрдө Аллах тааламды эстешибиз керек. Зикирдин дагы өтө сонун пайдалары бар. Анткени зикир бул жүрөктү жумшартат. Ошол эле учурда зикирлердин бир канча пайдаларын сиздер менен айтып өтөйүн. Эң эле алгач бул зикирди канчалык көп айта турган болсок, шайтанды алсыратып, анын күчүн сындырат дейт. Көрдүңүздөрбү? Шайтан бизди ибадат кылуудан, жакшы иштерге баруудан дайыма жолубузду тосуп турат. Анткени анын милдети ибадаттан алсыратуу, Аллахка жакындатпоо, туура жолдон адаштыруу. Ал эми биздин максатыбыз эмне? Биздин максатыбыз эң негизгиси бейишке татыктуу пенделерден болуу жана Аллахтын сүйүктүү кулдарынан болуу, ар бир ибадатты өз убагында аткаруу, туура жолубуздан адашпоо. Ошондуктан эгерде канчалык зикирди көп айта турган болсок, шайтанды алсыратып, анын күчүн эмне кыла алат экенбиз? Сындыра алат экенбиз. Бизди эч кандай туура жолубуздан адаштырбайт экен. Андан кийин жаратуучу Аллахты ыраазы кылат дейт. Көрдүңүздөрбү? Канчалык көп салават айта турган болсок, Аллах таала ошол пендесинен ыраазы болот экен. Ошол эле учурда кайгы каба, жүрөк сыгылууну кетирет дейт. Көрдүңүздөрбү? Көпчүлүк учурда, азыркы учурда эмне болуп атабыз? Айымдар негатив ойлорду көп ойлонот, жүрөгү сыгылат, кээ бир учурларда эмне кылаарын билбейт, туура жол таппай адашып, кайгы капа, ар кандай кредит, карызга батып калуу, ошол нерселерден ар кандай негативдердин баардыгы пайда болуп, жүрөгүбүз кайгы капага толуп калган. Кредит бул эмне? Кайгы капаны алып келет. Анткени ойлоно берип, биздин нервибиз кетет, ден соолугубуз кетет. Ошол эле учурда ошолордун баардыгын эмне кылат экен? Кетирет экен. Андан кийин жүрөккө тынчтык жана кубаныч алып келет дейт. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун нерсе. Бул зикирдин пайдасы. Кичинекей эле пайдасын айтып жатам мен сиздерге. Андан кийин денеге жана жүрөккө күч кубат берет дейт. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин жүзүбүздү жана жүрөктү нурдантат дейт. Канчалык көп зикир айткан адамдын жүрөгү жана ошондой эле жүзү нурдуу болуп жүрөт экен. Андан кийин рызкыңыз кенен жана берекелүү болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз көпчүлүгүбүз мойнуңуздарга алсаңыздар болот. Анткени көпчүлүк учурда эмне кылбайбыз? Зикир айтпайбыз. Анткени кээде айтып баратып унутуп калабыз же атайын бир отуруп айтканда эле эстеп калбасак, көпчүлүк учурда эстебейбиз. Ал эми башка нерселерди бат эстейбиз, музыкаларды бат эстейбиз, аларды кайталап кайра угуп, аларды кайра ырдап ошондой кылабыз. Бул эмне? Бул дагы шайтандын азгыруусу болуп эсептелинет. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Дайыма кайталап жүрүшүбүз керек экен. Жана ошондой эле жүрөктөгү баардык ооруга шифа болот экен. Туура жолго салат жана ошондой эле күнөөлөрдү кечирет дейт. Көрдүңүздөрбү? Биз канчалык пенде күнөөкөрбүз. Кээде билбей да кылган күнөөлөрүбүз болот, кээде билип дагы кылып алган күнөөлөрүбүз болот. Мына ошолордун баардыгын эмне кылат экен? Зикир аркылуу биз эмне кыла алсак болот экен? Ошол күнөөлөрүбүздү кечирилсек болот экен. Ошол эле учурда Аллахка болгон сүйүүнү күчөтөт экен. Көрдүңүздөрбү? Зикирлер бул Аллахка болгон сүйүүнү дагы күчөтөт экен. Эми зикирлер кайсылары дей турган болсок, алар субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах,
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله. الصلاة والسلام عليك رسول الله. سبحان الله وبحمدك. سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله النعم الوكيل деген сонун зикирлер бар. Жок эле дегенде күнүгө 100 жолдан айтып жүрсөңүздөр өтө сонун пайдасын тийгизет. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, буларды жашооңуздарга киргизип амал кылыңыздар.